Qanday? Shunday ko'taraverib. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы Кыргызстандын намысын оор атлетика боюнча коргоп жүргөн Руслан мырза тууралуу болмокчу. Анда эмесе баштадык. Давай birinci razvedka başlayız. Pis, sapa, ol menen, butu, aylandırazlar. Давай. 10 жолу артқа, 10 жолу алдыға. Андан кейін упражнение. Қолыңарды белиңерге аласыңардағы, дөйдөнді айлантасыңар. Оңдон солду көздөй 20 жолу. Кайра артты көздөй 20 жолу. Тизеңди ийбегин. Көбүрөөк эңкей. Кайра көбүрөөк артка чалкалагын. Ага, молодец. Нурсултан молодец. İşte. Bir, durdu. 2, 3 kayra bu tarafa. Отлично. Kayra durdu. Kayra sol tarafa. Раз, кетти. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бул убакка чейин Руслан көптөгөн Кыргызстанда ийгиликтер жаратып келди. Кандай десем, Азиянын чемпиону болду. Бир нече эл аралык медалистерге катышты да. Эми кандай десем, тегеле спорт комитетке, тегеле Токтогул шаарына бир мен ойлойм да чоң салым кошту да. Анткени дегенде бул Руслан кээ бир бизде байлар жүрбөйбү? Акчасын ушу бизнеске салып тие кылып, бул ушу келечекте ушу Токтогул шаарына пайда тийсе экен. Кыргыз элин мындай спортко кызыгып, денсаулыгын чыңдап дегендей жакшы эле салым кошту деп ойлойм да. Особенно ушу залды салгандан бери Токтогул шаарында жаш балдар, чоң кишилер келип заниматься этип атат. Жакшы буйруса. 4 классында атамдын эжесинин баласы мага жээм болот. Ошол Жекшен деген акем бар эле. Ошол мени биринчи спортко алып келгенде бул карате деген спорттун түрү бар эле. Ошондо 4 класс бул где-то 90-89 жылдары да. Ошол убакта спорт залга барып тренировканы каратеден баштаганбыз. Ал жакта тренировка кылдым каратеден. Анан карате кийин жабылып калып, анан кийин кикбокстан тренировка кылдым. Кикбокста дагы бир 5-6 жылда тренировка кылдым. 99, 98, 97 жылдары ошол качаться этмей, мышцын булчуңду чыгармай мода болуп чыкты. Биз дагы ошол залдыга бардык. Ошол убакта Майназаров Эсен заслуженный тренер бар. Ошол зал бар эле, Токтогул боюнча единственный бир зал эле. Ошол жерде темир, тезек, ушул штанга, гантелдер бүт ошонун залында гана бар эле да. Анан ошол жерге барып, ошол убакта аябай эле арык бала болсом керек. Мага кошулуп 4 бала бардык эле. Капалов, Кубан деген тоже мен дос балам экөөбүз чогуу, кичинекейибизден чогуу тренировка кылдык. Ошол Бузу деген бала, Улан, 4-өбүз бардык. Алар чоң-чоң зарбой балдар эле да. Аларды
Эсенайга карап, "О, жарайсыңар, киргиле" деп туруп, мени карап туруп, "Сен жарабайсың" деди штангага Эсен агайым. Мен ичимен намыс болдум. Эмне үчүн жарабайм? Вопрос. Эмне үчүн? Жок, сен жарабайсың. Настроением түшүп, макул эми катышпаса катышпайт окшойм деп кетип барасам, бергел деди. Бирок сага 15 күндүк испытательный срок менен 15 күндө жакшы результат көрсөтсөң, сен алам деди. Сүйүнүчүм ичиме батпай болду дедим. 15 күн келип тренировка кылдым. 15 күндө келди Эсен агайым, айтты. Тренировка кыл до конца. Аракет кылсаң чыгат. Ошондон баштап тренировка кылып, мен окууну бүтүп, физкультурный институтка, ошо оор атлетика боюнча немесине тапшырып, ошол жакта өтүп, ошол жакта окуп, 2098 биринчи курска бардым, 2003 ошол жакта окууну бүтүп, физкультурный образование алдым. 98-ден баштап 98-дин аягы 99-дун башында мен Эсен агайым өзүнүн иниси Майназаров Үсөнгө Бишкекте тренер болчу, ал убакта сборной Кыргызстандын тренери эле. Ошол кишиге дайындап, ошол кишиге мен өткөрүп берип, ошонун колунда тренировка кылдым. Ошонун колунда Майназаров Үсөндүн колунда 1 жыл тренировка кылдым. Ошондо 1 жылдын ичинде тренировкадан мастер спортанын көрсөткүчүн көрсөтө алдым да. Эми Руслан жөнүндө айта кетчү нерсе, Руслан экөөбүз кичинебизден чоңойдук. Чынында алып келгенде биздин поколениядан өзү негизи спортко кызыккан бала эле, Сезден. Үйүнө барып калганда, үйүндө багы ал кезде жок эле да. Өзү колго жасаган эмелер бар эле, тренажерлору. Ошо менен машыккан. Андан кийин пешенесине ушул спорт жазылды. Мен билгенден бул бала 16 жашынан баштады, ал кезде качкага барып жүрчү эле да. Анан өзү бул тяжелый атлетика негизинде чынчына келгенде кичинекейинен баштайт экен да. Анан рахмат Русланга. 16 жашынан баштады, канча деген жетишкендиктерге жетти, дүйнөнүн чемпиону болду. Не то что спорт жагында эле жүрбөстөн баардык жагына жетип жаткан кези да. Мында алып келсек, башка спортсмендер спорт деле аркалап башка жагын калтырып кетип атпайбы? Ал эле жагын кылбастан бул бүт жагына жетишип болот. Рахмат, Аллах Таала бул балага өмүр жашын берсин, келечекте келечеги кең болсун. Болду, төшүн көтөр, атак. Жамбашты, бел тизең артка тарт, тизең артка, кетти ошо боюнча. Хорошо, всё, следующий, моуну. Давай, белди карма. Секир. Хорошо, киз жаткыз, болот. Вверх прыгай. Отлично, всё. Давай, Баял. Ийгиликте жаратып келген да, биз кыргыз элин сүйүнтүп, жаштарга бир үлгү болуп. Анан Руслан аке бизде көп да, Капаев Руслан да фамилиясы. Анан Изаттуллаев Эрнис, Бекзат Осмоналиев деген агаларыбыз бар болчу биздин, Ашырбаев Замир. Аларды көрүп биз аябай мындай сыймыктанчыкта биз эле катышып, биз эле бир эмелерге жетсек экен депчи, ийгиликтерге. Алардын арасынан биздин Руслан акебизди көрүп аябай эле сыймыктанчык. Анан 2007-жылы Азиянын чемпиону болуп келди чоңдор арасынан. Чемпион Азия болуп, алдыңкы учурда машыктыруучу болуп, жаштарга үйрөтүп келип атты азыркы учурда. Сборный команданын составында жүрүп, көп шаарларды, көп мамлекеттерди кыдырдык, анын баарын эзептеп айтып отурганда кээ бирлерин эстей алам, кээ бирлерин эстей албайм, унутуп калам. Мен жашоомдо, мен өмүрүмдө эң чоң результат бул 2007-жылы Кытай
мамлекетинде Бейжин шаарында чемпионат Азиянын биринчилиги болуп өттү. Ошондо мен алтын медаль тагынып, чемпион Азия аталып, ошо 2007-жылы Азияны уттум. Ошол менин эң эле чоң жетишкендиктердин бири болду да. Эсте калар. Андан башка айта кетсем, дүйнөлүк чемпионатта да студент аралыктар боюнча ал жакта 3-орунда болдум. Турцияда болуп өткөн ал чемпионат. Жана ушундай эле көп соревнованияларда өткөрдүк. Ошол жетишкендик, ушул нерселердин баардыгы ушу өзүмдүн тренерлерим, Майназаров Эсен, Майназаров Үсөн деген аябай күчтүү тренерлер бар. Ошолордун эмгеги күч деп ойлойм. Мен үй бүлөмдө айта турган болсом, атам да спортсмен эмес, апам да спортсмен эмес. Бир туугандарым да спортко бир да кызыкпайт. Спортко келип калгам, спорттон жетиштик. Анан спортко келгениме мен эч качан өкүнбөйм. Бүгүнкү күндө спорт биздин жашоо болуп калды. Мына атам, үй бүлөм каршы болгон жок, ушунча чоң спорт залды салып, ошол жакка ошончо акча билинбеген менен аябай көп акча кетет экен спорт залга. Ошонун баарына каршы болбой, ушу спорт зал ачам деп аракет кылсам, мен үй бүлөм каршы болгон жок. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр Токтогулдун бул шаардык өспүрүмдөр мектеби бар. Ошол мектепте да тренер болуп иштейм. Ошол жактын балдарын бул жакка алып келип, азыр деле көрүп отурасыздар, ошол балдар тренировка кылып атат. Ошол балдар баардыгы менде общий 3 группа менен иш алып барам. ГНП анан УТГ-2 менен УТГ-1 менен 2-3 группам бар. 3 группада, ар бир группада 12-15 бала бар. Общий где-то 50 бала болот. Ошол балдарды тренировка кылдырам. Бул жакта душу бар ичинде. Бир бутка проход, аркага чыгабыз. Бол. Ичке жаткыз, Ахмет, жаткыз ичке. Ичке жаткыз. 2 бутка проход киребиз. 2 бутка проход. Кучактап айлан. Иште, нары көстө. Оп, жакшы. Иште, турба. Руслан агайдын баягы эмгеги жолу айтсак, Азияда ийгилик жараткандары, ар кандай чоң гран-прилерде жакшы нерселерди жараткан, ал менен Токтогулдун жаштары мисалы үчүн аябай сыймыктанат. Анткени себебинде ушу Бек болсун спорт комплексиндагы ушу өзүнүн күчү менен, өзүнүн мээнети менен салды. Анан да мындай баягы эркин күрөштө ачылган, ал менен кошо биргеликтечи. Бул жерде мен машыктыруучу болуп иштейм да. Руслан агай ушул өзүнүн эле оор атлетика менен эле мындай салымын кошпостон эркин күрөшкө, бокста мындай ар кандай эмелерге, баардык спортторго өзүнүн мүмкүнчүлүгүн берип, өзүнүн эмгегин берип, баардыгына мүмкүнчүлүк түзүп берип, Токтогулга аябай бир чоң салымын кошот да. Бул чоң эмгеги зор десек да болот да. Биздин иш ушул. Тренировка кылабыз, кес-кесте ушуларды кылып атып, сагынып кетет. Кармай беребиз бир-аз. Машыктыруучу биз тренировка кылып жүргөн убакта машыктыруучуларды ойлочук. Кыйнап атат, анан минтип атат. Көрсө тренерлер бизди чыгарабыз деп, биздин артыбыздан кууп, кылгыла деп какшаганын эми азыр билип отурабыз да. Неге дегенде, азыркы убакта Кыргызстанда Олимпиадага жолдомо алып аткан Расулбеков Бекдөлөт деген мен өзүм кичинекейинен баштап тарбиялап өстүрүп, бүгүнкү күндө Кыргызстан сборный командасына кошуп, азыр чемпионат Азияларда, Кубок Азияларда жалаң призовый месталарга келип атат. Бүгүнкү күндө ошол баланы азыркы Олимпиадага ошол баланы даярдап атышат. Мен анткени ошо өзүмдүн ученикимди Кыргызстандын эмгек сиңирген тренери Молдодос Өмүржан дегенге алып барып, мастер спорта мына ушул бала. Дальше дагы өзүңүз
өстүрүңүз. Биринчи тренер мен, экинчиси сиз болуп, сиз эмете бериңиз деп ошол бала өткөрүп жүргөн. Бүгүнкү күндө ал бала мен көтөрүп жүргөн результаттарга жетип турат. Азыр ошондон башка 200 килограммдан ашырып көтөрө турган Кыргызстанда пока балдарыбыз жок, ошол бала көтөрүп келип атат. Мен үчүн ошо сыймык, бул тренердин мээнети экен да бул дагы. Ал мен дагы ушу тренерлердин мээнеттерин азыр өзүм отуруп ыраазы болуп келем. Көбүнчө мээнет кылган бул Майназаров Үсөн деген тренерим бар эле. Бүгүнкү күндө азыр башка жакта тренер болуп жүрөт. Ошол тренердин мээнети аябай көп болгон. Анткени мага результаттын анчалык кереги жок болсо, ага ошончолук керек болуп, өзү Азияны ута турганда болуп, мен жанымда кошо жүрчү эле да. Кечинде айнек такылдатып калчу эле. Сен уктадыңбы деп. Жок, укта элекпин. Не уктабайсың? Жат уктадыр. Ал билчү, что уктабай жатат. Эми тренировкада нагрузка көп болгондо укта албай, ысып, бирдеке болуп, ушинтип эмете берчү келет. Анан ошол Үсөн агайым текшерчү эле келип алып, уктадыңбы, уктабадыңбы деп. Анан жиним келөрчү, мындай текшере берет. Көрсө алды результат керек. Результат чыгат деген ой менен ушинтип жүрүптүр да. Азыр мен балдарга ошол тренеримдей кылып, тренерим бөлгөндөй убакыт бөлүп, тренерим бөлгөндөй эмени бөлө албайм. Анткени ал киши өтө мыкты, өтө аябай мындай грамотный тренер да. Кыргызстанда андан күчтүү тренерлер мен үчүн жок деп ойлойм да. Жөн агай, Эсен агайым, ушу мен кичинекейинен ошол жакка карап бараттым. Ошол эки агайыма ыраазычылык билдирем. Экөө аябай көп мээнеттерин, көп эмгегин ушу мага жок кылган. Келечекте бүгүнкү күндө өзүм дагы машыктырып аткан окуучуларым бар. Ошол окуучуларды ушу Олимпиадага катыштыруу жана ошондой эле Азияда, дүйнөлүк чемпионаттарда орунга жетиштирип, ошол уровеньге алып келиш менин максатымда. Анан буйрук кимизден чыгып калат, билбейбиз. Пока бешикте баланын бек болорун ким билет дегендей. Азыр бир 50 бала тренировка кылсам аразынан болбойт деп аткан балам чыгып калышы мүмкүн. Же кылдырып аткан балаң чыдап туруп башка иш менен кетип калат. Түшүнбөйт да бул бешене деп коет. Бирок бүгүнкү күндө спорт менен тренировка кылып аткан данный жакшы балдар бар. Кудай кааласа ошолордон чыгат деп мен ишенем. Good lift. Chenko. The weight of the bar remains. Урматтуу телекөрүүчүлөр, спорттун кайсыл тармагы болбосун өжөрлүк менен, аракетчилдик менен, талыкпаган эмгек менен өлкөбүзгө салым кошсо болот. Бүгүнкү каарманыбыз Руслан мырзада дал ошол касиет бар экенине күбө болдуңуздар. Биздин көрсөтүү ушул менен соңуна чыкты. Эмне дейбиз Руслан агабызга ийгилик. Токтогул шаарынын бүгүнкү күндө оор атлетика боюнча Кыргыздын желээн көтөрөбүз деп, Кыргыз үчүн ушу өзүбүздү көрсөтөбүз деген спортсмендерибиздин бири. Айта кетсек, оор веске катышып жүргөн биздин окуучубуз Илхам. Анан кийин кече жакында эле келечек жаштар оюнунда экинчи орунду алган балабыз. Булар бардыгы ушу оор атлетика менен машыгып келет. Аразында бүт балдардан ойлоп атабыз, ушу чыгат, чыкпайт деген балдар жок. Бүт даныйлар, күчтүү балдар, бул балдар терилген балдар. Бардыгы спорт деп жүрөктөрү соккон балдар. Кудай кааласа бардыңардан чемпион болот деп ишенебиз. Кыргызстанда жана башка мамлекетте чемпион болосуңарбы? Болот! Дагы жолу? Келечек алдыда? Болот! О, молодец. Жакшы.